Sacramento.com. Ош шаарында алгачкы жол жуучу 4 техника колдонууга берилди. Каладагы катуу тиричилик калдыктарын тазалоону жакшыртууга багытталган долбоор Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каржылоосунда ишке ашып келет. Долбоордун суммасы 10 миллион еврого бааланып, 50% банк тарабынан насыя катары болсо, тең жарымы грант түрүндө берилген. Жаңы техниканы тапшыруу аземи расмий уюштурулду. Каланын тазалыгын жана экологиясын калыбына келтирүү жашоочулардан көз каранды экенин шаар башчысы белгиледи. Адистештирилген ишкананын ишмердүүлүгүнө жана кызматкерлердин эмгегине дагы мэр токтолду. Эл үчүн, шаар үчүн болуп аткандан кийин ар бир шаардын тургуну ушул келген мүлктөрдү көздүн карегинде сактап, көп жыл элге кызмат кылыш керек. Мен тазалык ишканасынын жамаатын тазалык ишканасында иштеген кызматкерлер турат. Мен силерди ушу жаңы келген техникалар менен куттуктаймын. Ушул жакшы болгон шартты биз силерге бир жылдан бери түзүп берип атабыз. Эми сиздерден сураныч, шаарда бир гана ушул тазалыкка жакшы көңүл буруп, түнүгүнү иштеп, шаарды бир мындай буга чейинки алып келе жаткан Ош шаары таза шаар деген намды мындан ары да колдон чыгарбай, башка шаарларга үлгү болот деген ойдомун. Шаарга зарыл болуп турган техника 4 мезгилден кызмат кылат. Асфальтка суу чачып шыпырса, кышкысын атайын жабдыктар алмашып, кар тазалап, кум, туз чача турган функциялары камтылган. Уникалдуу кызматтары бар техниканы өткөрүп алуу айдоочу үчүн дагы жоопкерчилик. Бул мезгилге чейин 30 жыл алдыңкы водовоз унaalары менен жөн гана суу чачылып турган. Кызматкерлер үчүн дагы түйшүк жеңилдеп, жумушчулардын тартылуусу азаят. Жолборсбек Топчубаев жаңы унаанын функцияларын тез арада түшүнүп кетти. Көп жылдан бери айдоочу болгондуктан жаңы унаа менен кызмат кылуу ишке болгон жоопкерчиликти күчөткөнүн белгилейт. Түшүгүбүз жеңилдеди, кыйла шаар үчүн ушундай техникалардын келип турганы эң маанилүү. Азыр эми 4 келди мындай техникадан. Эртеңден Кудай буйруса шаар тазалыгы дагы жакшырат деген ойдобуз. Мына ёмкусту кыш келгенде суу чачылбай турган убакыт болгондо алып салабыз да. Өзүнүн кузов бар, туз сала турган. Эки адам чыгып лопатка менен ыргытат эле го мурун. Андай болбой калат. Аркасында дискасы бар, ошол чачып кете берет. Жаңы алынган техникалар алгачкы эмес, жергиликтүү казынадан дагы бул тармакка мүмкүнчүлүккө жараша каражат бөлүнүп келет. Сыйымдуулугу 1,1 метр куб болгон 1136 дана контейнерлерди сатып алуу үчүн тендер өткөрүлүп, 380 данасы алынып келинди. Долбоордун каржылоосу менен бир түптүү таштандыларды ташуучу 12 дана атайын автоунaalар пайдаланууга берилген. Алдыда жаңы санитардык полигонду түптү, каланын аймагындагы таштанды таштоочу жайларды жана ишкананын гаражын оңдоо мерчемделүүдө. Мына таштандылар таштоочу контейнерлер келип отурат. Бул дагы шаарыбызда асинковый контейнер, булар чирибейт, дөңгөлөктөрү чоң, талапка жооп бере турган. Бул Европада колдонуш контейнерлер мына Ош шаарында да келип отурат. Булардын 1136 шаарга келиш керек. Азыр 360 келип, уже колдонууга берилди. Кала мэри жаңы техниканы өз айдап мүмкүнчүлүктөрүн текшерди. Өлкөдөгү эң таза шаарга айландыруу үчүн ири эл аралык долбоор иштөөдө. Ишкана өз эсебинен каржыланат. Айрым учурда шаардык мэрия шарт түзүп берүүгө милдеттүү экендигин мэр билдирди. Каланын тазалыгы үчүн таңкы саат 4төн баштап кызмат кылган кызматкерлердин майнасы мүмкүнчүлүккө жараша көтөрүлөрүн белгиленди. Пандемия башталгандан бери элдин төлөмү жакшы болбой калып, булардын айлык акысына да жергиликтүү бюджет эсебинен 7 миллион сом акча карап бердик. Мен дайыма айтып жүрөм, ошо биз толук канды буларга шарт түзүп берели, техникаларды алып бергенден кийин, анан Кудай буйруса, мына эл дагы төлөмдөрүн жакшы төлөй баштайт да, бул эми хозрасчётный ишкана, өзүн өзү каржылай турган ишкана болуш керек. Биз шаардык мэрия бүгүнкү күндө буларга шарт гана түзүп берип атабыз. Келечекте булар өзүн өзү камсыз кылып, анан жумушчулардын дагы айлыктарын көтөргөнгө биз мындай шарттар түзүп берип атабыз. Бирок кийинки жылга Кудай буйруса, мына
ушул илдеттен кутулуп экономикабыз алдыга жыла турган болсо, биз ушу техника каралып аткан акчаларды дагы бир топ дотация берип туруп, ушу жумушчулардын дагы айлык акыларын көтөрүп бергенге жардам беребиз. Ош тазалык ишканасында 300дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Техникалык базасы 10 жылдан бери жаңыртылган эмес. 1 жылдын аралыгында 31 техникалуу болгон. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ. Ошондой 16 кубтук дагы техникалар жакында Кудай буйрса келет. Бүгүн эртең баягы тендерлер өтө турган болсо, ал да жакын арада келет. Анан шаардагы чоң контейнерлер, таштандылар, таштачу контейнерлерди дагы алып келип алмаштырганбыз. Мына шаардын ичинде. Анан мындай астыңыздарда тургандай бир кубтук таштанды таштоочу контейнерлерди шаар боюнча 1136 штук ушундай келиш керек. Бүгүнкү күндө 380 данасы келди биринчи этабында. Кудай буйрса дагы келип, шаар боюнча, шаардын борбордук көчөлөрүндө, ар бир ушуну кичинекей көчөлөрүндө, ар бир көп кабаттуу үйлөрдүн астында, жеке үйлөрдүн астында ар бир кварталга чейин ушундай контейнерлерди коебуз да. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул элге кайрылат элем. Ушул келип аткан контейнерлерди этияттык менен пайдаланып, баягындай өрттөрдү койбой, керек болсо ушул таштандыларды мындай сортировка кылып туруп анан таштаса, ушу тазалык ишканасынын кызматкерлерине бир топ оңой болот эле. Ушул техникалар көпкө чейин кызмат кылат эле. Бул мына жаныңыздарда турган техникалардын ичинде атайын аппараттар бар, ушул мусорларды сортировка кыла турган. Бирок бүгүнкү күндө элибиз ушуну тура түштүнбөй, баягындай строительный мусорларды дагы алып чыгып таштап атышат да. Бул аябай туура эмес да. Ошон үчүн мен элге кайрылат элем. Ушуну этият кылсаңыздар, строительный мусорду өзүңүздөр алып барып, же болбосо атайын мына тазалык ишкана менен келишим түзүп койсоңуздар, буларда ошол строительный мусорларды ташый турган техникалар бар, ошол менен акчасын төлөсөңөр келип чыгарып кетет эле да. Бул ушундай түшүндүрүү иштерин бул жерде отурган ар бир жетекчи, ар бир МАПтын, аймактык башкармалыктын башчылары, жетекчилер, квартальный комитеттин жетекчилери эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңөр керек. Ушул кылып аткан иштерибиздин бардыгы эл үчүн, шаар үчүн болуп аткандан кийин ар бир шаардын тургуну ушул келген мүлктөрдү көздүн карегинде сактап, көп жыл элге кызмат кылыш керек. Мен тазалык ишканасынын жамаатын, тазалык ишканасында иштеген кызматкерлер турат. Мен силерди ушу жаңы келген техникалар менен куттуктаймын. Ушул жакшы болгон шартты биз силерге бир жылдан бери түзүп берип атабыз. Эми сиздерден сураныч, шаарда бир гана ушул тазалыкка жакшы көңүл буруп, түнү күнү иштеп, шаарды бир мындай буга чейинки алып келе жаткан Ош шаары таза шаар деген наамды мындан ары да колдон чыгарбай, башка шаарларга үлгү болот деген ойдомун. Ишиңерде ийгилик болсун. Бардык ушул жерде турган жетекчилерди дагы ушул бардыгыңыздарга Кудай буйрса ушундай шарттарды түзүп берип атабыз. Бир эле тазалык ишканасына эмес, биз муниципалдык ишканалардын бардыгына мына атайын техникаларды алып берип атабыз да. Буларды кайталабай эле коеюн. Сиздер дагы ушул техникаларды жакшы пайдаланып, анан эл үчүн жакшы кызмат кылайлы. Кудай буйрса биз буну менен эле токтотуп калбайбыз. Шаарда бир 70-80 машина норма боюнча атайын ушундай адистештирилген техникалар иштеш керек. Биз кийинки жылда Кудай буйрса, насип кылса ушундай жаңы техникаларды алып беребиз деген ойдобуз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ушул шаарыбызда өнүгүүсү болсун, шаарыбыз дайыма ушу өңгөн өскөн шаарлардын катарында болсун. Биздин шаарда көп улуттуу эл жашайбыз. Ушул улуттар аралык мамилебиз жакшы болсун. Кудай буйрса ушул элибиз мына оор сыркадан алыс болуп, мына күндөн күнгө азайып атат. Мындан ары мамлекетибизде дүйнө жүзүндө ушундай
оорулар, илдеттер болбосун. Бардыңыздарга мен ден соолук каалайм. Чоң рахмат көңүлүңүздөргө. Анда эмесе ошо күлүштөрдү тапшырып коелу, саатташыңыздар.